Урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары, Алмамбет мырза, мен өзүңдү чын жүрөгүмдөн жакшы көргөн иним катары, көрүнүктүү мамлекеттик коомдук ишмер катары бүгүнкү юбилейиң менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жанагы тасмада айтылган сөздөр, бул жерден айтылып жатат сенин атыңа жылуу сөздөр, ошолордун баарына кошулам. Ошол сөздөрдүн баардыгы тең туура экендиги мен аныктайм. Себеби сенин эмгегиң өтө чоң. Алмамбет Мыраимов Кыргыз Республикасынын эгемендүү мамлекет болушунан биринчи күнүнөн баштап, мына бүгүн 32-жылга бараткан мезгилде ар бир этабында өзүнүн колунан келишинче, мүмкүнчүлүгүнүн болушунча мамлекеттин түптөлүшүнө, мамлекеттин бутуна турушуна, мамлекеттин мындан ары дагы өсүп өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан Кыргызстандагы эң мыкты сыймыктана турган инсандардын бири деп эсептейм. Ушул жердеги айтылган сөздүн баарына мен чын жүрөктөн кошулам. Урматтуу депутаттар, мына бул зал, бул тарихий зал. Орысча айтканда просто жаль, что ушул залды 3 жолу өрттөп алдык. Залдан эмне күнөө? Күнөө башкаларда да. Ушул залда 1990-жылдын 15-декабрында Кыргыз Республикасын суверендүү республика деп жарыялаганбыз, айланайындар. 90-жыл 15-декабрь Советтер Союзу жашап турган мезгилде. Так ошол 15-декабрда Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деген атын өзгөртүп, Советтик Социалисттик дегенди алып коюп, Кыргыз Республикасы деп жарыялаганбыз. Мына түбөлүккө кала турган биздин атыбыз, дүйнөгө бизди тааныткан, мамлекет катары тааныткан өзүбүздүн ысмыбыз Кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасы 15-декабрь 90-жылы жарыяланган. 1991-жылдын 31-августунда эгемендүү мамлекет болдук. Бул тарыхтын баарын силер билесиңер. Мына ушул жерде, ушул залда парламенттин жетекчилери, анын аркасында президентибиз, тетигел жерде биздин өкмөт баарысы толугу менен катышып отурар эле сессия болгондо. Эмне үчүн? Себеби биз ошондо түшүнгөнбүз. Биз жаңы мамлекет куруп атабыз. Биз ушул мамлекетти бутуна тургузуп алганга аракет кылышыбыз керек деп, оюбуз, пикирибиз, каалообуз, жасаган аракеттерибиздин баардыгы тең бирге болчу. Ушул жерден кызыл чеке болуп, закондор өтпөй жатканда, президент өзү чуркап келип ушул жерден, ушул трибунадан депутаттарга түшүндүрө берди. Бул закондун, бул статьянын өзгөчөлүгү мынамдай деп. Өкмөт чуркап келип, министри, премьер-министри келип ушул жерден түшүндүрө берди. Ошондой бирге иштегендик парламент, президент, өкмөт, башка бийлик бутактарынын бирге иштегендигинин негизинде Кыргыз Республикасын тез аранын ичинде бутуна тургузууга мүмкүнчүлүк алды Кыргыз эли. 3 жолку болгон мамлекеттик төңкөрүштөрдүн коркунучтуу жактары дагы болду, сабак жактары дагы болду. Бизде мамлекет болбой калат деген ой пикирлер ишке ашкан жок. Кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгү күчтүү экендиги, түзүлгөн фундаменти бекем экендиги, корулган пайдалуу туруктуу экендигин мына ошол башыбыздан өткөн 3 жолку сыноо бизге көргөздү, айланайындар. Эми мындан ары андай сыноонун кереги жок. Мындан ары республикабызды оңдоого, экономикасын көтөрүүгө, стабилдүүлүккө жетүүгө, дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында мыкты, өнүккөн,
эң негизи эли бактылуу жашаган мамлекетке айлантабыз деп ойлойм. Ушул жердеги отурган депутаттар, мен айланайындар, силердин алдыңарда бүгүн биринчи чыгып отурам. Баарыңар жаңы шайланып келген депутаттарсыңар. Мен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн депутат болуп келишиңер менен куттуктайм. Ийгилик каалайм ишиңерге. Себеби мен өзүмдү силерден эч убакта бөлөк карабайм. Силердин атыңарга айтылып жаткан сындар вас ругает, вас критикует, вас ругает по делам, вас критикует справедливо. Но самое интересное заключается в другом. Вас ругает, вас критикует, но потом вам оказывает доверие и избирает депутатом. А вот это главное. Мен ойлойм, ушундай элдин айтып жаткан ачуу сөздөрүн көтөрө билгиле. Ошол ачуу сөздүн ар жагында чындык жатканын билгиле. Ошол чындыкты элге жеткирип, элдин ой, пикирин, мүдөөсүн ушул парламент аркылуу чечип, элибизди мындан ары бириктирүүгө эң негизги орган бул парламент. Парламенттин ролун туура эмес эсептеп жатасыңар. Парламенти жок мамлекет болбойт, айланайын. Самый главный орган среди трех ветвей власти – это законодательный орган. Президенттің болобу, өкмөттүн болобу, ким гана болбосун, силер чыгарган закондун негизинде гана иштейт. Ошон үчүн биз парламенттин кадыр баркын төмөндөтүүгө, муну бир жөнөкөй эле бир жыйналыш катары карап коюуга болбойт. Кайсы жерде парламент күчтүү болсо, ошол мамлекеттин өсүшү, ошол мамлекеттеги стабилдүүлүк, ошол жердеги эл менен бийликтин ортосундагы карым катнаштын күчөшү парламентке жараша болот. Канчалык аткаруу бийлиги күчтүү болбосун, канчалык аткаруу бийлиги күч менен маселелерди чечүүгө аракет кылбасын. Одна голова хорошо, а 90 лучше. Поверьте мне, вас 90. Вас 90. Когда 90 вместе, это лучше. Лучше не бывает, айланайындар. Потому что силердин жасаган эмгегиңер эл үчүн, мамлекет үчүн. Алмамбет, дагы бир жолу сага чын жүрөктөн бүгүнкү юбилейиң менен куттуктоо сөзүмдү айтуу менен бирге ошону сага көп айтып калам. Ада озвучить этип коеюн. Бул жерден апажым алышта айтып кетпедиби кумтөр жөнүндө. Эгер де ошо кумтөр маселеси биз карагандай, биздин позицияны Алмамбет, мени кара. Ошол 94-жылы сен экөөбүз биригип, парламент биригип, ошол жолго түшкөндө 30 жылдык мынау нерсе болмок эмес. Бирок эми бул нерсе өтүп кетти. Өтүп кеткен нерсе сабак болсун, айланайындар. Өтүп кеткен нерсени кайра эскерип немете бербейлик. Өтүп кеткен нерседен туура жыйынтык чыгарып, сабак алалык. Антпесек болбойт. Баарыңардын ишиңерге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Алмамбет мырзага болсо 70 жаш деген сен коркпой эле кой. Ал 70 деген эчтеке эмес, потому что 70 жашты унутуп калган кишилер катары айтып атам мен. Что Кудай өмүр берсин, ден соолук берсин, үй бүлөң менен бактылуу бол. Мына мындай жакшынакай жаркырап турган биздин балдарыбызга, кыздарыбызга өзүңдүн акыл насаатыңды айтып, өзүңдүн чечкиндүүлүгүңдү көргөзүп, мындан арадагы эл арасында, журт арасында бол. Ал эми силерге, урматтуу депутаттар, мен дагы бир жолу ийгилик каалайм. Парламенттин роль бийик болуш керек. Я не могу не сказать, просто язык чешется. Я извиняюсь. Вот этот Кротов сидит, Михаил Йосифович. Он мое порождение. Вот здесь, айланайындар. Койчу мени. Перевода нет? Слушай тогда. В 1992 году 15-16 сентября здесь, именно здесь, кыргызский парламент создал межпарламентскую ассамблею. Под моим руководством 2 дня мы заседали. Межпарламентская ассамблея – это наше порождение, это ваше порождение, это ваша заслуга.
Именно тогда определили штаб-квартиру Таврический дворец. Вот Кротов сейчас говорил, что там не хотели отдавать даже Собчак. Председателя избрали, регламент избрали и так далее, и так далее. И бюджет утвердили. Силердин Кыргыз парламентинин ролу өтө жогору. Карабах маселесин чечүүгө Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Совети бар го, Совет Безопасности ООН. 4 резолюциясы болгон, бири да аткарылган эмес, согуш токтосун деп. Элчиси менен Назарбаев аракет кылган токтоткон эмес. Кыргыз парламенти баштап туруп, Межпарламентский ассамблея согушту ушул жерден токтотконбуз, ушул жерден. 15-16 сентябрь быйылкы жыл Межпарламентский ассамблеянын биринчи заседаниясынын өткөнү ушул жер 30 жылдык. Бул силердин тарыхыңар, өзүңөрдүн тарыхыңарды унутпагыла. Этим надо гордиться. Тажикстандагы согушту токтотууга ушул жердеги отурган 350 депутаттын ролу өтө жогору болгон. Мына Пажыбагыл жакшы билесиз, ушул жерде закрытый заседание алып, бир күн заседание алып, эмне кылабыз деп чыкканбыз. Тажикстанга тиги аскер жиберебиз дегендер болгон и так далее. Границаны ачпайбыз деген. Границаны өзбектер дагы, түркмөндөр дагы границасын жаап койгон согуш мезгилинде. Единственный границаны ачып берген биз болчубуз. Ушул жерден чечилген. Ошондо 150 миңге жакын тажиктер бизге келген, жапжакшынакай колубуздан келген жардамды көргөзгөнбүз ошол тажик туугандарыбызга. Тажик туугандарыбыз аны эч убакта унутпайт. Унутуп койсо мүмкүн башкалар унутат. Бирок ошол жерде, ушул жерге келип баш калкалап, ушул жерде туруп кетип, ушул жерден өмүрүн сактап калган тажик туугандарыбыз аны эч убакта унутпайт. Мына ошондой тарыхы бар парламент силерсиңер айланайындар. Кошмо СНГ мамлекеттеринин ичинде Кыргыз парламентин. Михаил, ты слышишь меня? Михаил. Авторитет кыргызского парламента был самым высоким. Очень высоким. И у нас было очень добрые отношения со всеми парламентами Содружества независимых государств. Так вам и надо будет продолжать. Ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук. Алмамет мырза, сага узак жылдар бактылуу өмүр каалайм. Рахмат айланды.